Kanım atamdыкы, tapkanım apamdыкы атты күлкү концертке кош келипсиздер. Kanım atamdыкы экенине качан баа бересиздер? Ар бир нерсенин башы менен аягы эсте калат дейт. Концерттин аягында сиздердин кол чабыңыздар, дуа тилээңиздер, мен ошондо гана өзүм үчүн ынанамын. Атанын баласы каным атамдыкы экенине Кудай кааласа. Ал эми мына зал толтура келипсиздер. Кудайга шүгүр, апам араңыздарда отурат, жүзүндө жылмай бар. Себеби тапканым апамдыкы да, ошо генералга. Кудай кут кылсын. Жаңы переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Сындабай, мындай баш этектен тиктебей, мындай сындабай отуруңуздар, мындай эркелетип, кичине. Мен дагы пендемин, күнөөкөрчү. Мен жерде 700 адам болсо, канча көз карап турат меничи. О сол путум сиздерге билинип атабы, билбей билбейм, ичинде мындай эле болуп атат. Мен да сиздерге бир аз көнүшүп алайын, сиздер дагы мага көнүшүп алыңыздар. Ошол үчүн мындай кенен эркелетип отуруңуздар. Устаттарыбыз айтмакчы, "Эй, Канат, сен сахнага чыкканда акыл үйрөтпө, себеби сенин тайенең менен, сенин чоң энең менен тең инсандар келип отурат. Сен аларга акыл үйрөтпө. Сен аларга памперстеги бала эле көрүнөсүң" дейт. Ошого бир памперстеги баладан жогорурак көрүп, эми тушону чогуу кесебиз, Кудай кааласа, сиздер менен. Алхамдулилла мусулманмын. Сүннөттө эле болгонмун. Бирок сүннөттөн кийин кыйла стрессте жүрдүм. Акыл эсиң таанып калат экенсиң да. 1994 жылы 16 июлда 5 күндүк өмүргө келгенбиз. Апам атамды себеп кылып, Кудайым. Менин необычный төрөлгөн баламын, туугандар. Мен башкаларга окшоп 7 ай, 8 ай, 9 айда төрөлгөн бала эмесмин. Мен от души төрөлгөн баламын. Себеби эмнеге? 11 айдын жарымында төрөлгөн баламын. Азыр мени көпчүлүгү гангирбаш дейсиздер. Гангирбаштын орусчасы гений болуп атат. Ара Кудай кааласа алдыңыздарда келечектеги гений турат, туугандар. Апам мени сулуу кылып төрөгөн. Ушинтип себеби эмнеде? Атам коноктон кайтып, эт алып келген экен үйгөчү. Эт алып келип аны апам курсагындамын, апамынчы. Апам кууруп туруп алып келиптир. Ошон ысык өтүп кеткенби билбейм, себеби 12 айда туйуп турбайбы? Ошон ысык өтүп кеткен окшойт. Мен 11 айдын жарымына төрөлгөнмүн. Толго үкөл беребиз. Бир барган экен апамчы, муну чыкпай атат го, эмне кылса болот? Толго үкөл барып апа? Ошо толго үкөл беребиз деген экен. Апам, кой, онуңар зыян, өзү чыкканда келем деп келе бериптир. Ошентип төрөлүп өстүм, сүннөткө да отурулдук, акыл эсти таанып баштадык, кичине көзгө илине баштадык, ушундай жерлерде. Акелерим, бир туугандарым себепчи болду. Бирөөсү мурдум арчыйт, бирөөсү башка аякты арчыйт. Ушинтип чоңойгон баламын. Эми памперасатым жетип атпайбы? Анан дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Отуруп алыңыздар. Тынчтык сактап. Чындыгында бир кызыктай болуп атам, туугандар. Эже күлүп отуруң кичине мындай. Чын. Алдык отуруп алсыз дагы. Деп отурсуң. Жылмай. Аял заты жылмайса роза гүлгө окшоп калат экен. Роза гүлдү билесиздер. Азыр сиздин күлбөй отурганыңызды көрүп, Макапаянын орулгандан кийинкиси бар го. Ошондой болуп калат. Ошо оюм чачырап кетти да. Андан кийин мен да кичинекей кезим 94 жылы төрөлгөнмүн. Азыркындай светной телевизорлор жок. Атам супер кудул деген наамды Бишкектен утуп келгенде атама светной жанагындай телевизор бар эле. Ал барып туруп
цветной болбой калды. Мамыт ака бир экранды алмаштыргандан кийин черный воды көрсөтүп калды. Ошондо дагы атам келет эле дагы бир кулагы болот эле го, билесиздерби? Тык 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 деп бурап туруп кулагын жулуп ыргытып берет эле. Себеби биз башка каналга ала албайт элек да. Барып эле чукунанып калып кетет эле ошол жерден болчу. КТР, азырга чейин бар КТР. Кыргызстан телеканалын көрөт элек. Ошондо мен каерде жүрөт элем айтайынбы? Телевизор менен антеннанын аралыгында жүрө берчү элем. Антеннага куш консо, илгери экран не болот эле, билесиздерби? Баштайт. Шын куш десең, экран барып токтойт. Кайра бир аздан кийин дагы башталат өзүнөн өзүндө. Эки журналист бири-бирине карап, ошол жерде телевизордун өзүнө настройка кылыш жок. Тумбучканын чекесине так десең, барып туруп мындай түзөлүп калат. Шын. Андан кийин ал жерлерден мультфильмдерди көрөт элек. Нупагайдыны сүйүп көрчү элем. 1 мүнөт берет аны дагы сөйрөйүпчү. Шын. Ну, зайс, погоди. Десем, арактан зайс маскарлайт. Дейт эле. Ошолорду көрөт элек. Андан кийин Арно концертти көргөнсүздарбы? Ошол эженин үнү азырга чейин кулагымда. Шундай туруп алып туруп Арно концерт башталат эле. Өмүргө өмүр кошкон сындырындай, өмүрдүн күмүшүндө шыңгырындай. Биз сунган өртестеге ыраазы бол, бир ырдын ырахаты бир кылымдай. Ырдан да рахат алуу, кайф ала билүү бул атамга берилген касиеттердин эң чоңу бири турат. Калмамат акебиздин 50 жаш курагы менен куттуктап, уулдары, аялы, неберелери, жээндери куттукташат деп. Окшоду? Ал эжекебиз үйүндө деле ушуну сүйлөп көнүп калыптыр. Үйүнө конок келсе, элестетиңиздер. Келиңиздер коноктор, төргө өтүңүздөр. Кызым, атаңа шал жатан каякта жүрүптүр. Ана сиздер урушуп кетесиздер го, сабырсыздык кылыпчы. Элиң турай мында депчи. Ал эже антпайт экен. Мында карап туруп эле. Эже, былжырабай оозуңуз жаап нормально сүйлөңүз. Оозуңузга путу-муту кылып алышы мүмкүн деп. Капа кылбайт, караңыздарчы. Сиздер чүчкүргөндө апалар, "Ачы!" дейсиздер го. Ал эже мындай карап туруп, "Ачыш эле" деп койт. Жамбыл авамын чачына окшотпой чапсаңыздар, от души чаап отуруңуздар. Рахмат. Андан кийин чоңойдук, келип келдик. Андан кийин ушу мал жан багып эле чоңойгон баламын туугандар. Малдын аркасынан эле жүрүп. 12 жыл болду жеңем келген үйгөчү. Өзүм эжемде болуп калган, ошо жеңеме караганда ошо мал жандын характерин жакшыраак билем да. Качан каерде суу ичкиси келип атат, каерде сайгактайын деп атат. Сайгактайын дегенде мындай боло баштайт, билесиздерби? Ошодон бери билип, сразу көлөкөгө апарып камайт элек. Ушинтип мал жанга аралашып, кой канадаларда эле ушу эчки-печки туудуруп эле чоңойгон баламын. Анан кече жакында эле кичине 5-6 жыл болуп калды, ушинтип костюм кийип, кичине сахнага чыгып отурабыз. Негизгиси арзуу кылып жүргөн элем, жанагы сөз бар эмеспи? Генералды арзуу кылбаган солдат, ал солдат эмес депчи. Анан мен дагы өзүмөн атам өлгөндө ушул өз-өзүмө сөз берип койгон элем. Ата, мен сиздин жолуңузду уктойм. Кудайым мага жар болсун деп өзүм сөз бергенмин. Мына Кудайым ошол бата тилектеримди, ниеттеримди берип, сиздер дагы салым кошуп, мына Кудайым бир сахнадан бириктирип олтурат. Ага дагы мен шүгүр келтиремин. Чаап алыңыздар, чаап алыңыздар. Коркпой чаап бергиле мындай. Бири-бириңер менен таанышып алыңыздар. Кенен отуруңуздар. Эшке чыгып кетсем буюм суюмума тийип урдап кетпейби деген сомнение жок болуш үчүн бири-бириңиздер менен таанышып отуруңуздар. Жакшы, Башбулактанбы? Биз Нокаттан келдик деп ушундай. Бир туугандай болуп отуралы да, бир туугандай болсок, ынтымактуу болсок, ушул жерден Кудайым бизден ыраазы болот, Кудай кааласа. Анан
Atam ayda жылда ошентип гастролдордон келет эле, 2 айлап, 3 айлап апам менен жашайт элем мен. Атам үйгө коноктой эле болуп келчү эле. Atam үйгө келгенде апамын бир жерине баа берет элем. О, көчө күйдөн келатканда атамда бир мындай орустар айтмакчы привичка деп коет, жөтөлмөй адаты барды. Дегенде эле бар атаң келатат дейт эле. Чыксаң эле атаң кирип келет. О малда 20 сом, азыркы 300 сомдой. 20-ны берет эле. О наркыларга айтпа дейт эле, өзүң салып кой деп тур, өзү салат эле. Анан экөөбүз кучакташып жатып алат элек. Анан кээ бир убактарда казан аяк кагышпайт дейт, кагышат апа. Ошондо атам менен апам урушуп кетет эле. Кичинекей баламын мындай. Экөөнүн ортосунда калып кетет эле. Бөлүштүрө албайм деле, жөн эле жүрөм. Экөөнү бири-бирине эме алып, экөө паттыр путур. Атамын бир жерин эме алат элем, эч качан атам апамды урбайт эле. Шун туруп калат. Апа мен жеринде турат. О, наракта турса майлы. Жанына келет. Не деп калашты бергенде. Алдына барат эле. Ошентип урушуп талашып кетет эле. Атам ошон туруп калат эле, тем более бир пут калта келип кара суда атам машина уруп кетти. Мындай эле. Мындай туруп алып, атама жетпейт мен антып алыпчы. Апам жүрөт ояк биягынан. Апам дагы мындай кайраттуу, адилеттүү да. Күч кубатка ээ азыр деле, Кудайга шүгүр. Ушинтип экөө урушуп талашат эле. Барып настроениешип кийимге бөлүштү билбей атсаң, экөө бир карасаң 5000 теңге кага теп атат го. Чын кантип эле экөө бири-бири менен күлүшүп кетет эле. Апам менен атамдын урушу башында урушуп башталса, аягы күлкү менен аяктайт эле. Ушундай жашоону баарыңыздарга дагы каалайм. Үй бүлөңүздөрдө уруш болбосун. Андан кийин ушул атам алгач ирет сахнага чыкканда Бишкекте дворец спортко чыгыптыр, алгач ирет мындай карап, капкара костюмчумду кийген, ушундай туруп алса 3 мүнөт, 5 мүнөт сайын буту талыйт эле да. Бир жагында темири бар эле. Темири боюнча кетти байкуш. Деп алып адеп алмашып турат эле мындай кылып, өзүн оңдоп түздөп. Кичинекей таптагылак, семиздигилак киши эле. Атам чуркай албайсам бир жерге тоголонуп барса тезирээк барат эле да. Өзүңүздөр билесиздер, а? Шында болуп турат эле, сахнага чыгып адеп минтип атса деле. Эл аябай күлөт экен да. О, атам сүйлөй эле күлөт экен, аябай элечи. Костюмчумду кийиптир, замок алып кеттир да. Караңыздар, 2,5 адам аябай күлөт. О, чымдын ичиндеги күрөң же кара болсо мейли. Кып-кызыл экен да. Онон чамча кылый деле көрөт да. Атам оңдонуп түздөнгөн сайын замок. Шундай күлкүлөрү болгонда. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация, бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Эме урматтуу туугандар, мен бир нерседен баштайбыз концертибизди. Сиздерге мен атамдын сатирасынан баштап берели, туугандар, колдон келишинче. Мага окшоп кара каштуу кыз экен, кол чаап коюңуздар.
O güldü nege atay ap çıksa жерге koyup koydu dep sөгүнбөгүл ha. Жерге koyup ана кап кирсе кайра koydu. Кайра айтат экенсиздер. Бу гүлгөр элекпи, эмне жинди болот абы депчи. Ошого капа болбоңуздар, ошол жерде турсун. Алма кайык, өрүк өрүк, анан айын, садак олоюн тегеренип кетейин, ажырадым деген ырларды уккансыздарбы? Бир аз артка элестеңиздер, мына апалар сиздер сугарылып өскөнсүздөр, э? Ошол ырды дагы атам, ушул ырларды дагы атам укканда эле тааныган экен. Себеби, айылда атамын бир коңшусу чоң энем чыгарган экен ошо обондерларды. Чалы өлгөн күнү. Эме түштүк жергесинде тажия пендешилик деп коебуз. Ката боз үй тигилет, боз үйдүн ичине катар престерди коесуздар, а? Жакандөздөрдү салып туруп, көкмөк болуп туруп апалар отурат го жерде. Анан эркектер сыртта турат, а? Анан бирөөсү өзүнөн өзү шайланып алган. Киши келет, давай, башта. Деп калса жанагы чоң энем, чоң баласы бир убакта баштап калыптыр. Атаң өлдү дегенде, атаң өлдү. Короздордун ичинен такан өлдү. Деп атса бир убакта ичкери жактан, чоң энем жактан доош чыгып калыптыр. Ошо чоң энем нобон айтып берем азыр. Wi-Fi'ды ачып коеюн. Бир убакта чоң энем баштаптыр. Ошондо мен 16 жаштадым. Sekelek kestemem suyumdu sespegim. Acıradım. Acıradım oy çalgı süygönümde. Alma kayık degende o alma kayık. Hacalı tilep kudayım o sağılayık. Yerde taştap ettin o yerim baykuş. Er tavırlay toştan mağalayık. Men cesiru siz cetim balam emle kılaylı. Dese naraktan balası gelip kalıp dur apa bolduçu jürek tezibidiniz bolduçu. Dese balasını kucakta alıp dağa başlap kalıp dur coşup kalgan beçere. Ananayın. Attadın bu azaptın boşoğasun. Atan ölüp gönülün boşoğasun. Atan ölse apan var baktılı ol. Men kaladım. Деп атса о сырттан бир жамаат болуп аксакалдар келет, а? Аксакалдар келатып, о сырткы дарбаза жабылып калыптыр да, эшикчи. Аксакалдар өчүрткө туруп келип калып. Досум ой. Ачпайсыңарбы эшикти? Ичкериден баласынан үн чыгып атат. Атам ой, атам. Эшикти тартып ачпай түртүп ачат. Деп бир убакта аксакалдар түртүп ачып келип калыптыр. Бол демей аша, кайрат кыл. Ыйлаган менен таба албайсың, ey, таба албайсың. Сенин бир эриң кеткен болсо, буякта биз турабыз, а? Жетонун бири кызыр деп коет, жетинчи мен, а? Деп бир аз эми көңүлүн көтөрүп, сөзгө алаксытып анан Kur'an okup, o min karılarga iman versin, bir beşlikten saman versin, yaşlarga ömür versen, bu yıl kışın kayışı ömür degen eken. Degen eken, kayra baştaydı da baykuş. Örgürüp degende go. Cesir kaldım ben bugün özün ölüp.
terezemden kokustan karay kalsan. Otur çelenk saat sayın çaçım örüp. Atan ölümünü görüp kalayın şu macalayı uşatan olacak vallahi ballarıma kalmaya güyösünden acına kandardım bit bari Bişkek çakta değil tavaya gittik Bişkek'e. Sen bir piva sat ben bir kurut satam kantip bir tericilik ötmek alsın bas gittik Bişkek'e. Kelemdep keter olsam ben Bişkek'e. Kelettep elim gütet düştük de tavaya gittik Bişkek'e sarıya kalır bitirip kalan sapsarı çiğettim bas gittik. Rahmat. Бұл қол чабалар маға емес, атамдың талантын сыйлап, өнерін сыйлап, өздігін сыйлап деп білемін. Құдай қанша өмір берсе, ошол өмірді Құдайдан берген өнерімді жерге таштабай, сіздерге қызмат қылғанға насип қылсын деп білемін. Анан азыркы апалар бирок ушул кошокту башкача кылат экенсиздер, Тооба кылдым, актриса болосуздар, тооба кылдым. Кээ бир апалар бар, күлүп атып эле ыйлап берет, ыйлап атып эле күлүп бересиздер го. Кайсынысына ишенишиңди билбейм, андырар болуп каласың. Өлө кайра эле баштагын. Ушу кошокту заманбап кылып жүрүсүздөр. Обон ушундай эле кете берет экен. Бирок мындай мынт эткенсиздер го. Aylanayın bir varım, balam cüret aşımı çok. Erki janында жатат. Боз үйдүн кырында мындай тешик бар. Ошол жерден тиктейсиң, апалар. Караса тууган уру кудалар келаткан болот да. Каттыгыраак дейт. Гүлүпан себетин аччы уй. Çıkarım oy. Çıkarım. Mak uyga kişede çay verip koygıla uy tur. Erki janында жатат o. Жамандан алыс болып, жақсылыққа қалыс болыңыздар туғандар.